эжем мага жардам бергилечи, мени апам коркутат, эжелерим келгенде да корком. Мен корком эжелерим келгенде, мен келгенде айтпай эч кимге деп мени урчуп салат. Колдорум аябай ооруп. Денеси көк ала болуп, мээси чайкалган бул кыз Бишкектеги номер 3 балдар клиникасына 10 март күнү келип түшкөн. Кыздын айтымында аны өгөй апасы менен өз атасы сабаган. Бул факт боюнча дарыгерлер милицияга кабар беришкен. Башы да жарабайт, денеси да жарабайт, колдору сынып буттары да жарабайт, сан эттери вообще жарабайт. Кудай-ай. Секелек кыз ооруканага укук коргоо органдары аркылуу жеткирилген. Дарыгерлердин айтымында кыздын денесинде ур токмоктон калган тактары көп. Бүгүнкү күндө анын абалы жакшы эмес. Учурда кордолгон кызды ооруканада караган киши жок. Маалым болгондой, ал бир жумадан кийин бейтапканадан чыгарылат. Коргоо органдарынын адамдары менен чогуу алып келишкен бизге. Келгенде ошо мээси чайкалып, денесинин баарында көгалалар бар экен, ссадиналар бар экен. Ошондуктан бизге жаткызды. Азыркы абалы баланын орто деп айтсак болот. Анан бүт болгон жардамды баарын алып атат. Бул иш боюнча Чүй облустук ички иштер башкармалыгы кылмыш ишин козгоду. 13 март күнү Кыргыз Республикасынын кылмыш жаза кодексинин 105 беренеси менен азыркы маалда кылмыш иши козголуп, баардык керектелүүчү соттук медициналык экспертизалар дайындалып, тергөө иш амалдары жүргүзүлүүдө азыркы маалда. Сабалган кыз 4 тууган экендиги айтылууда. Ата-энеси Аламбүдүн районундагы Маявка айылында батирде турушат. Кыздын атасынын туруктуу жумушу жок болгондуктан курулушта иштейт. Өгөй апасы кичинекей наристеси менен үйдө отурат. Социалдык коргоо башкармалыгы алардын ата-энелик укуктан ажыратуу боюнча иш алып барып жаткандыгы белгилүү болду. Өгөй энеси мен урган жокмун деп атат. Бул кыздын байкеси бар 10 жашта. Ошол урган деп атат. Бирок тергөө амалдары жүрүп атканда кыз апам урчу деп айтып атат да. Ата-энелик укуктан ажыратылышы мүмкүн. Кыз буга чейин такыр мектепке барган эмес. Балдарды коргоо лигасынын айтымында кызды кайрадан ал үй бүлөгө жиберүү кооптуу. Бейтапканадан чыккандан кийин убактылуу кызды балдар интернатына жайгаштырып билим берүү жагы каралууда. Бир иш далилденсе, анда биз сөзсүз ушу атасынын деген ата-энелик укуктан ажыратсын деген биз кайрылуу кылабыз. Андан тышкары деген ушу кызды туугандарын издегенге аракет кылабыз. Туугандары табылбаса, анда деген ушу убактылуу фостердик үй бүлөгө же болбосо башка бир ушу реабилитациондук центрге жайгаштырганга аракет кылабыз. Статистика боюнча 2017 балдарга карата 600дөн ашуун зордук зомбулук фактысы катталган. Алардын ичинде 130 сексуалдык мүнөздөгү кылмыштар. Ал эми кыздын ата-энесин ата-энелик укуктан ажыратуу иши 2 айдан кийин белгилүү боло тургандыгы айтылды. Тазагүл Эмилбекова, Нурбек Тарманов, 7 канал Бишкек өкүлчүлүгү.